Балдарга памперс кийгизсе болобу жана Coca-Cola жөнүндө айтсаңыз дейт. Памперс түбү зыяндуу дейт. Анткени аба киргизбейт, башка кылбайт деп айтышат. Ошон үчүн жанагы тукумсуз болуп аткан ошо памперстен дагы деп айтышат. Бирок ошентип айтып окуп жүрөбүз, бирок бардыгы эле кийгизип биз деле балдар памперс менен чоңойттук негизи. Жашоонун ырагатына карапчы. Анан негизи зыян деп айтышат. Илгеркидей бешик жакшы болчу балдарга негизи. Coca-Cola эми аны сатып алып ичпейбиз. Ушу бирөө куюп койсо ичип коебуз, болбосо ичпей эле жүрөбүз анычы. Сатып алгыбыз келбейт, бирок бекер берип ичебиз. Ошо. Ал жөөттөрдүн тамагы. Ошолор чыгарган. Бирок арамдап айтыш кыйын аны. Ичкенге болот негизи. Эми сатып алсаң, бир жөөттүн чөнтөгүнө тыйын түшөт да. Шоро сатып алсаң, биздин өлүп калган табылды байыт деген бир дейипчимби? Дордойно сатып алсаң, Салымбеков байыт. Кола сатып алсаң, бир жөөт байыт деген сөз. Ушундай. Биздин уюбуз айылдын берки башында, үйүбүз дебейсиңби? Мечит айылдын аркы башында. Азанды угуп туруп үйдөн намаз окуса болобу? Болот негизи, бирок мечиттен окуган соо көп болот. Таргып бул. 40 сатса болобу? Болот. 40 пайдалуу го. Биз жылга сатып алабыз 40-ты. 40 жоктор 40 сатып алат. Мени жезден баккан азыр өз атам менден кыз сурап жатат милдет кылып дейт. Не дегени? Кыз сураганы кандай? Кызымы күйөөгө бер деп атса керек чамасы. Мени жезден баккан азыр өз атам менден кыз сурап атат. Муну кызын багып алайын деп атасы сурап аткан турбайбы? Чоң атасы го. Анан бирок балдар дарким өзү баккан жакшы. Анткени чоң ата чоң эне балдарды жакшы багат, бирок тарбия жакшы бербейт. Чоң аталар кечирип койгула, лимит түгөнүп калган. Була туруп эркелетет. Эркелете берет да, аш эркелетет. Ошон үчүн ата эне бакпаганы жакшы. Ал келип жардам берсин, бирок тарбия ата энеси бериш керек. Чоң ата чоң эне туруп эркелетет булар. Алар школго барганда деле карабайт, башкасын деле карабайт, самый главный курсагы ток ыйлабайт, ойноп атат, тыйын берип, көптүрүп жиберет. Ата энеси кичине урат, кичине тарбиялайт. Ошон үчүн чоң ата чоң энеге бактырбаганга аракет кылыш керек, алар кичине жардам бериш керек. Бирок ата эне өзү караш, ошон үчүн өзүң караган жакшы болам. Ата энем үйлөнсүңбү же окуйсуңбу деп жатат. Ушуга жооп берип кетсеңиз, кандай кылсам, канчага чыкканын айтсаң дароо жооп берет элем. 35-ке чыксаң анда бүгүн үйлөнүшүң керек. Анан 18-де болсоң анда окуу шашпай тур. Мисалы үчүн да. Биздин уулубуз медреседе окуйт, азыр ооруп үйгө келген, дуа кылып коюңуздар, Алла шифа берсин, иншалла дуа кылабыз. Менин кызым 1-класста окуйт, 3000 сом пенсия алчубуз. Буту төрөлгөндө чыгып кеткен, азыр жакшы, бирок бутунун бармагына сөөк өсүп, бут кийим кийгенде кыйналат. 2 жыл мурун врачына акча берип жаздырып келгенбиз. Быйыл кайра врачка барыш керек. Врач акча үмүт этет. Акча берип жаздырсак туура болобу дейт. Эгер врачтан чындап текшерткиле. Эгер оор эмес болсо, оор деп кагаз алсаңар стипендия, анда бул арам болот. Арам, мамлекет алдаган жакшы эмес. Кем багалым башкамын деп мамлекеттен пособие алып башка кылгандар бар го. Такыр туура эмес ушул. Светти алдаган башка кылган жакшы эмес. Эл алдаса алдай бер, сен алдаба. Ар кимди көрү ар башка, мазар ар башка. Айылдаш орус адамдар менен саламдашуу, мамиле алышып берүүчү кандай болот? Болот, бирок аларга ассалам алейкум деп айта алынбайт. Аларга здравствуйте деп айтасың. Же ошого окшогон нерсе айтасың. Анткени ассалам алейкум, алейкум ассалам бул мусулмандардын саламы.